Бишкектеги кафелердин биринде Калайман Мушташка катышып, мандатын тапшырууга аргасыз болгон Жаныбек Абировдун ордуна депутат болом деп талапкерлигин койгондор кимдер? Бүгүн сизге алардын былыктары, кылыктары жана кылмыш иштери тууралуу айтып берем. Атым Асель, биз менен бирге болуңуз. Ленин округунан жогорку кеңешке депутат шайлоо 28 майда өтөт. Ал эми талапкерликке каттоо 27 апрелде аяктайт. Акыркы маалыматтар боюнча 25 киши БШКга арыз берди. Алардын арасында экс-депутат, мугалим, пенсионер, юрист, активист, керек болсо блогер дагы бар. Эл ичинде комиссар Каттани лакабаты менен таанымал Өмүрбек Субаналиевден баштайлы. Генерал Субаналиев 2008-2010 жылдары Нарын облусунун губернатору. 2011 жылы президенттик шайлоого талапкер болгон. 2019 жылдын февралында Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп дайындалып, бирок 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бул кызматтан бошотулган. 2021 жылдын февраль айында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Бирок бул кызматта да көпкө турган эмес. Ушул эле жылдын май айында иштен алынган. Субаналиев кызматтан кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин кеткен. Генерал бийликти катуу сындап келет. Депутат болууга экс-депутат Турсунбай Бакир уулунун дагы ниети бар. 2016 жылы Бакир уулу парламентте депутат болуп турганда Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова менен бирге бейөкмөт уюмдарды агент деп таанып, көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун сунуштаган. Бул демилгени азыр деле Райымбек Матраимовдун тарапташы депутат Шайлообек Атазов менен бийликчил Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат болгон Надира Нарматова колдоп келет. Баса 2013 жылы Турсунбай Бакир уулу депутат болуп турган маалында Азиз Батукаевдин бошотулушун караган убактылуу комиссиянын мүчөсү болгон. Бакир уулу 2022 жылы февралда Кактус медиа жана клубтун жабылышын талап кылган митингдерди уюштургандардын бири. Ошондой эле экс-депутат палестиналыктарды колдоп, төз эфирде Израилдин желегин айрыган. Кезектеги талапкер, активист, блогер, айдоочулардын укугун коргоп жүргөн Эртай Исхаков. Исхаков социалдык баракчаларында майы кызматкерлеринин мыйзамсыз коррупциялык иштерин ашкере кылган видеолорду жарыялаганы менен белгилүү. Ал айдоочулардын укугун коргоп, Заяпошки коомдук уюмун негиздеген. Кийинки чуулгандуу талапкер экс-депутат Туратбек Мадылбековдун баласы Элдар Мадылбеков. Бул талапкер 2021 жылдагы жогорку кеңешке депутат шайлоодо талапкерлигин көрсөтүп, теледебатта марихуананы мыйзамдаштыруу демилгеси менен эсте калган. Элдар Мадылбеков Бишкектин прокурору болуп турганда апрель окуяларынан кийин Бакиевтердин үй бүлөсүнүн жана аларга жакын адамдардын мүлкүн сатуу жана басып алууга айыпталган. Ал 2013 жылдын 25 июнунда жасалма документ жасоо жана алдамчылык боюнча күнөөлүү деп табылып, соттун чечими менен 9 жылга камалган. Элдар Мадылбековдун мыйзамсыз аракеттеринен улам мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 2 миллион долларды түзгөн. Кийинчерээк Мадылбековдун абактагы мөөнөтү 3 эсе кыскарып, 2014 жылы жакшы жүрүм туруму үчүн шарттуу түрдө бошотулган. Ал учурда коомчулук тоо курдаган кедейдин баласы түрмөдө, байдын баласы боштондукта деп бир топ дүрбөгөн. Ал эми Абировдун ордуна ат салышууну каалаган кийинки талапкер экс-депутат Данияр Тербишалиев. Ал 2010 жылы парламентке Атамбаевдин КСДП партиясынан депутат болгон. Кийин Асылбек Жээнбековдун коомдук кеңешчиси кызматын аркалаган. Талапкерлердин арасында 4 аял бар. Алардын бири экс-депутат Дамира Ниязалиева. 2010 жылы ал саламаттык сактоо министри болгон. Ниязалиева Кыргызстанга эң көп дары-дармек ташыган ири компанияга ээлик кылган. 2014 жылы жогорку кеңеште фарматрейдке байланыштуу чуу чыкканда Ниязалиева бизнесин чет элдиктерге сатканын айтып кутулган. Ушул эле жылы вице-премьер-министр болгон. Кийинки талапкер Максат Кунакунов. Ал Бакиевчил Ак жол партиясынан жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты болгон. Кунакунов экс-мэр Албек Ибраимовдун жээни. Ал 2015 жылы жайында кармалып, ага террорчулукка көмөк көрсөтүү, мыйзамсыз курал сактоо жана мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярдык көрүү беренелери боюнча айыпталган. Сот аны 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2019 жылдын 12 июлундагы чечими менен Кунакунов мөөнөтүнөн мурда бошотулган. 2021 жылдагы шайлоодо Жаныбек Абировдун атаандашы болгон. Шайлоодон Абиров утканда Кунакунов добуш берүү таза өтпөгөнүн айтып, жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылган. Талапкерлигин койгусу келгендердин арасында экс-депутат Равшан Жээнбеков бар. Ал убактылуу кармоочу жайдан президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Жээнбеков анын депутаттыкка талапкерлигин коюу укугу бузулуп жатканын айтат.
ал Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандардын бири. 1999 жылы Акаевдин жардамчысы болгон, 2006-2007 жылдары Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, 2010 жылдан 2015 жылдары Атамекен партиясынан жогорку кеңеште депутат болгон. Жээнбеков 2019 жылы Кой Таш окуясы боюнча камакка алынган. БШК шайлоого 18,5 миллион сомдон ашуун акча коротот. Ленин району боюнча депутаттыкка бара жаткан талапкерлердин айрымдары тууралуу айтып бердим. Атым Асель, аман туруңуз.